IT багытында билим алып жаткан студенттерге жакшы жаңылык. ХИМАП Кыргызстан эл аралык компаниясы менен ушму бир нече багытта кызматташуу келишимине кол койду. Бул тармакта өздөштүрүп жаткан жаштар аталган компанияда иштесе болот. Ош шаарындагы мектеп директорлору жана мугалимдик кесиптин чеберчилигин жогорулаткан тастыктаган сертификатка ээ болду. Алар январдан бери окуп жатышкан. Ошмуда орган алмаштыруучу операция жүргүзүлө баштайт. Алгачкы операция апрелде жасалганы турат. Саламатсызбы, сиздер Үмүт теле студиясына алынган бир жумалык жаңылыктар топтому менен таанышасыздар. Аны мен Элина Майрамбек кызы тааныштырам. Кара Суу районунун Мада айылында Ошмунун тоо экосистемаларын сактоо жана жашыл инновациялар консалтинг борбору тарабынан инновациялык питомник чарбасы түзүлдү. Мында 3,5 гектар жерге жаңгак токой уюштурулууда. 5 апрелде көчөттөрдү отургузуу иш-чарасы өтүп, ага окуу жайдын илимий иштер боюнча проректору Элзар Эшаров, кесиптик бирликтин төрагасы Абсамат Сатаров баштаган ректораттын өкүлдөрү катышты. Мында жаңгактын тез мөмөгө кирүүчү 400 түп көчөтү отургузулду. Инновациялык питомник чарбасы буга чейин Ошму, Ош токой чарбасы жана жеке ишкер ортосунда кабыл алынган меморандумга ылайык өнөктөштүктө ишке ашууда. Ошмуда IT багытында билим алып жаткан студенттер алайда мугалимдердин, бала бакча тарбиячыларынын, айыл тургундарынын компьютерде иштөөсүнө көмөктөшүп жүрөт. Алар бузулган техникаларды калыбына келтирип, программалык жабдууларды орнотуу боюнча практикага чыгышкан. Математика, физика, техника жана информациялык технологиялар институтунун директору Бектур Азимов баштаган кафедра башчылар, окутуучулар да студенттер менен бирге барып, өз билимдери менен бөлүштү. Бул долбоор Ошмунун ректорунун демилгеси менен алгачкы жолу ишке ашырылып жатат. Мындан ары башка райондорго жайылтуу пландалууда. Учурда аталган институтта 4000 чукул студент билим алат. IT багытында билим алып жаткан студенттерге жакшы жаңылык. ХИМАП Кыргызстан эл аралык IT компаниясы менен Ошму бир нече багыттар боюнча кызматташуу келишимине кол койду. Анын негизинде окуу жайда ушул тармакта өздөштүрүп жаткан жаштарга аталган компанияда иштөөгө мүмкүнчүлүк жаралды. Кесиптешим Мээрим Айтмаматова келишимдин алкагында дагы кандай иштер жасалаарын билип кайтты. Эл аралык ЭПАМ Кыргызстан IT компаниясы менен Ош мамлекеттик университети бир нече багыттар боюнча кызматташат. Бүгүн 4 апрелде компаниянын жетекчиси Алмаз Чаначев ректор Кудайберди Кожобеков менен эки тараптуу келишимге кол койду. Документте IT тармагы боюнча биргеликте эл аралык долбоорлорду, жаңы программаларды түзүү, студенттерди практикадан өткөрүү жана жумуш менен камсыздоо каралган. Ошондой эле билим берүү, кесиптик өнүгүү чөйрөсүндө өнөктөштүк орнотууга багытталып, ар тараптуу жана туруктуу кызматташтыкты камсыз кылат. Орто эсеп менен бүт эле университет менен 5 жылга келишим түзөбүз. 5 жылдын ичинде кызматташуубуз жакшы болуп кетсе уланта беребиз да. Жыл сайын пландар боюнча айтмакчы биз кичине биздин мекеме жөнүндө айтып кетелик. Биздин мекемебиз өзү Кыргызстандын иш базарында жаңы эле мекемебиз. 3 жылга жакындап калды. Ушул апрелдин аягында 3 жылдык мааракебизди өткөзөбүз. EPAM Systems 1993 жылы негизделип, АКШда жайгашкан ири IT компания болуп эсептелет. Башкы кеңсеси Пенсильвания штатынын Ньютаун шаарында жайгашкан. Компаниянын 40тан ашуун өлкөдө кеңселери бар. Дүйнө жүзү боюнча 53 миңге жакын жаранды ишке тарткан. Мээрим Айтмаматова, Равшанбек Каримов, Ошму жаңылыктары. Өзбекстандын стоматология багытында профессорлору Ошмунун медицина факультетинде штаттан тышкары окутуучу катары жумушка алынат. 4 апрелде ректор Кудайберди Кожобеков коңшу өлкөдөн келген артисттердин делегациясы жана Кыргызстандын стоматологдор ассоциациясынын президенти менен жолугушуу өткөрдү. Тараптар илим жана билим берүү багытында кызматташууну талкуулады. Профессорлор студенттерге мастер-класстарды өтүп, тажрыйбалары менен бөлүштү. Недавно мы были в ирригационном университете. Ректор Ошского государственного университета Кудайберди Кожобеков встретился с делегацией специалистов из Узбекистана, в состав которой вошли 3 профессора из медицинских институтов Ташкента и Бухары, а также президент Ассоциации стоматологов Кыргызстана Бибила Калбаев. Приехали 3 профессоров, известные ученые в сфере медицины, значит, и вот с ними мы давным-давно сотрудничаем. Мы их пригласили как гостевые, значит, лекторы. Вот сегодня они будут читать лекцию на медицинском факультете, где стоматологическое отделение. Стороны обсудили перспективы укрепления академического обмена, реализацию совместных образовательных программ и научных проектов,
а также вопросы повышения квалификации преподавательского состава. Одним из ключевых итогов встречи стало достижение договоренности о трудоустройстве профессоров из Узбекистана на медицинский факультет ОШГУ в качестве преподавателей по совместительству. В ходе двухдневного визита гости проведут лекции и мастер-классы для студентов. Особое внимание будет уделено практическим занятиям и обмену профессиональным опытом. Приехали сегодня со своими коллегами в этот университет, чтобы прочесть несколько лекций для студентов 5-го курса, а также провести мастер-классы по стоматологии. У нас специалисты и по терапевтической стоматологии, и по хирургической стоматологии. И я, как ортопед, стоматолог и ортодонт, приехали, значит, здесь провести чтение лекции и обмен опытом между университетом и нашим Ташкентским государственным стоматологическим институтом. Кроме того, представители делегации ознакомятся с клиническими базами вуза и инфраструктурой факультетов, а также проведут консультации с преподавателями и студентами. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакайулу, новости ОШГУ. Ошмуда орган алмаштыруучу операция жүргүзүлө баштайт. Ал үчүн окуу жайдын медициналык базасы да, адистери да жетиштүү. Алгачкы операция апрелде жасалганы турат. Негизги адистердин бири дарыгер-трансплантолог Бексултан Сейитбек уулу. Ал буга чейин Москвада жана Түркияда окуп, тажрыйба топтогон. Бексултан азыр бөйрөк жана боор алмаштыруу операциясын жасайт. Буга чейин 150дөн ашуун орган алмаштыруу операцияларга катышкан. Кабарчыбыз медициналык клиниканын шарты жана адистери менен баарлашып келди. Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасы бөйрөк жана боор алмаштыруу операцияларын жасоого даяр. Операциялар апрелде башталып, эл аралык деңгээлдеги адистердин катышуусунда жүргүзүлөт. Ал үчүн чет өлкөдөн Кыргызстанда жок заманбап кан тазалоочу жана кан алмаштыруучу жабдуулар алынып келинген. Именно плазма обмен кылганда бизде ушул аппарат менен кылабыз, плазма обмендичи. Азыркы учурда эмне бизге тилекке каршы Кыргызстанда бизден башка жерде мындай аппарат жок. Жерде обычный көпчүлүк биздин больницаларда электрокоагулятор, жана бул акваманчис дейт. Акваманчис деген бул биполярный аппарат с автоматической подачей воды депчи. Кыргызстанда мындай аппарат башка больницаларда жок, бизде эле бар мындайчы. Операция жасоочу негизги адистердин бири дарыгер-трансплантолог Бексултан Сейитбек уулу. Ал Москвада жана Түркияда окуп, тажрыйба топтогон. Бексултан азыр бөйрөк жана боор алмаштыруу операцияларын жасайт. Буга чейин 150дөн ашуун орган алмаштыруу операцияларына катышкан. Мен өзү биринчи билим алуу боюнча Россиядагы научный центр трансплантации искусственных органов имени Валерия Ивановича Шумакованы ординаторун бүткөнмүн. 2 жылдык тажрыйбам бар ал жерден. Андан кийин бизде Бишкекте улуттук госпиталда пересадка болгон пациенттердин амбулатордук контролдоо кызматында иштеп, 1 жыл иштеп келдим ошол жерде врач болуп. Азыркы учурда биздин көрсөтүп чыккандай операционный блогубуз даяр. Ошондой эле реанимационный блогубуз даяр. Ошондой эле карасаңыздар палаталарыбыз даяр. Ага биздин сотрудниктерди айтатын болсок, кызматкерлерибиз дагы бизде кайра эле ошо Россияга барып обучение өтүп келгендер, окуп келгендер бар. Биздин пациентка эжебиздин Индияда пересадка болгон боору биз ары келгенде боорду УЗИден топографиядан көрөбүз. Буга чейин чет өлкөлөрдө бөйрөгүн же боорун алмаштырган мекендештер да Кыргызстанга келип, Бексултан Сейитбек уулунун көзөмөлүндө дарыланууда. Анткени бейтаптар оор операциядан кийин үзгүлтүксүз медициналык кароого муктаж болгондуктан аларга керектүү жардам көрсөтүлүшү керек. Анын бири 42 жаштагы Гүлнура Тургунбаева. Ал 1 жыл мурун Индияда боорун алмаштырып келген. Бексултан менен Москвадагы медициналык борбордон таанышкан. Операция болгону 1 жыл 4 ай болуп калды. После операции дагы биз дайым врачтардын көзөмөлүндө болуп турушубуз керек. Убагында дары ичип, убагында анализ тапшырып, убагында өзүбүздү карап. Мен дайым после операция дагы, операцияга чейин дагы ошол Сейитбек уулу Бексултан врачтын көзөмөлүндө болуп келгенмин. Бейтаптар мындай татаал операциялар Кыргызстанда жасалса болмок дейт. Анткени чет өлкөгө баруу чоң чыгымды талап кылат жана жарандар үчүн жаңы климатка көнүүдө кыйынчылык жаратат. 2017 жылы октябрда Казакстанга, Алматыга алып пересадка кылганмын. Ал убакта бизде Бишкекте пересадка кылбайт болчу. Ал убакта биз кыйналганбыз, канча акчабыз кеткен, башка мамлекетке, ал жака барыш кыйын, иши ал жакта эч ким жок.
квартирада турасың, ага акча кетет, жеп ичесиң, дагы башка анализдер толуптур акчалар кетет. Азыр Кудайга шүгүр биздин өзүбүздө кылып калыптыр. Азыр ушундай кылып калганына шүгүр, сиздерге дагы выгодный болот, жакын, жакшы. Апам ушу гепатит оорусу менен ооруп, акыры уже лечениянын уже пересадка печень болуп калат экен да. Пересадка жасатып келдик Индиядан. Башында Индиядагилер менен связь жакшы эле. Анан биздики мен айткандай болуп связь үзүлүп калды. Опытный врачтарыбыз өзүбүздө жасаса ушу операцияларды, өзүбүздө каралса өтө жакшы болот эле. Бизде кыйланып жүргөн элдер көп да. Аякка барат, Индияда күтөт. За то, что пересадка печени үчүн нам документтер керек, через посольство, консульство барып, семейный үй бүлөсүнүн проблемасын барып, документтер өтө көп кетет. Барганычы, виза чыгарат, жол керек кыласың, барасың. Операциялар апрель айында Туркиянын хирург дарыгерлери менен биргеликте жасалат. Буга чейин ОШМУнун 20 дарыгери Туркияга барып тажрыйба алмашып келген. Алгачкы боор жана бөйрөк алмаштыруу операциялары биринчилерден болуп кайрылган 2 бейтапка акысыз жасалат. Ал үчүн 0755 03 04 14 номуруна кайрылыңыздар. Ушул апрелге пландашылып атат. Буюрса Турциядан врачтар келип ушул боор трансплантациясын баштайбыз. Андан да айтып кетсек, ушул 2 операциябызды биз акысыз кылабыз. Кыргызстанда боору ооругандар болсо, алмаштырууга муктаж пациенттер болсо, бизге кайрылышса болот. Ал бөйрөктү дагы биз келишимдин негизинде ошо Индиядан, Белоруссиядан, ошо Турциядан врачтарыбыз келип алмаштырып кетишет. 2024 жылдын май айында ОШМУ Туркиянын Инөнү университетинин Тургут Озал атындагы клиникасы менен келишим түзгөн. Учурда окуу жай Туркия менен 3 жылдан бери тыгыз кызматташып келет. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, ОШМУ жаңылыктары. Бишкекте Кыргыз Улуттук университетинин 100 жылдык мааракесине арналган фестивалда ОШМУнун журналистика кафедрасынын студенттеринен куралган команда биринчи орунду жеңип алды. Аларга сыйлык мыкты баяндамасы үчүн ыйгарылды. Фестивалга Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Түркиянын жогорку окуу жайларынан жалпы 15 команда катышкан. Жогазын фестивали 2017 жылдан тартып Кыргыз Улуттук университети тарабынан уюштурулуп келет. Иш-чаранын максаты жарнама жана пиар тармагында билим алып жаткан студенттерди иш берүүчүлөр менен байланыштыруу жана теориялык билимин практика жүзүнө ишке ашыруу болуп саналат. Өткөн жумада Жусуп Алсагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректору Докторбек Чонтоев баштаган делегация ОШМУга иш сапары менен келип кетти. Сапардын алкагында делегация окуу жайдын илимий изилдөө борбору, санариптештирүү багытындагы жетишкендиктери менен таанышып, эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүү боюнча пикир алышты. ОШМУнун билим берүү жаатындагы жетишкендиктерине жогорку баа берген Чонтоев университеттин өлкөдөгү алдыңкы окуу жайлардын бири экендигин белгиледи. Сөз Мерим Айтмаматовада болсун. Бишкектеги Жусуп Алсагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректору Докторбек Чонтоев баштаган делегация Ош мамлекеттик университетине иш сапары менен келди. Коноктор алгач Келечек Мундун хабы борборунда жайгашкан Борбор Азия спутниктен талдоо жана аралыктан зондтоо жана Борбор Азия критикалык минералдар инновациялык борборлорунун ишмердүүлүгү менен таанышып, жүргүзүлүп жаткан илимий изилдөөлөр тууралуу маалымат алышты. Адаттагыдай эле борбордун роботу конокторго өздүк кофесин сунду. Жолугушууда эки окуу жайдын жетекчилери санариптештирүү багытындагы иштер жана биргелешкен кызматташуулар боюнча пикир алышты. Буруш үчүн ушу алдыңкы вуздардан бир опыт алалык деп аракет кылып атабыз. Санариптештирүү багытындагы аткарылган иштердин бардыгын айтып бердик. Себеби шаар боюнча биздин окуу корпустары жайгашкан, студенттердин ортосундагы окуу процессиндеги бир дагы кагаз калбастан ушул толугу менен санариптештирилгени жөнүндөгү маалыматтарды бердик. Бул боюнча биз алар менен бөлүшө турган болдук. Ошол эле учурда ошол улуттук университеттеги илимий жетишкендиктер, илимий жетекчилер менен кызматташуу жөнүндө алардан дагы биз мүмкүнчүлүктөрдү алып атабыз. Билим берүү, илим, эл аралык байланыштар жана академиялык мобилдүүлүк боюнча эки тараптуу кызматташуу меморандуму жаңыланды.
Жолугушуунун алкагында Кыргыз Улуттук университетинин кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтунан эл аралык укук багыты боюнча окуудан өткөн ОШМУнун 28 окутуучусуна расмий күбөлүктөр тапшырылды. Мадисакова Зульфия Усеновна. Чонтоев Кыргыз Улуттук университетинин 100 жылдык мааракесине карата жарык көргөн Жусуп Баласагындын 5 томдук китебин ОШМУнун китепканасына белек катары тапшырды. Догдурбек Чонтоев ОШМУнун билим берүү, илимий изилдөө жана эл аралык кызматташтык жаатындагы жетишкендиктерин белгилеп өттү. Ош мамлекеттик университети кийинки 15 жылда Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын арасында көп жагынан астыга өнүгүп өсүп кеткен. Бизге улуттук университетке ушул Ош мамлекеттик университетинен дагы алып, үйрөнүп, көрө турган жерлери, базалары, лабораториялары көп. Белгилей кетсек, ОШМУ менен Кыргыз Улуттук университети буга чейин билим берүү, илимий изилдөөлөр жана академиялык мобилдүүлүк жаатында тыгыз кызматташып келишкен. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, ОШМУ жаңылыктары. Ош шаарындагы 70 мектептин директору жана 700дөн ашык мугалим кесиптик чеберчилигин жогорулатты. Алар 3 ай квалификацияны жогорулатуу борборунда 72 сааттык окуудан өтүшкөн. 9 апрелде мугалимдерге билимин тастыктаган сертификаттар тапшырылды. Бул демилге ОШМУ менен Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын келишиминин негизинде ишке ашып жатат. Толугураак кабарчыбыз айтып берет. 725 мугалимдин башын бириктирген квалификацияны кесиптик чеберчиликтин жогорулатуу. Ош шаарындагы мектеп директорлору жана мугалимдер кесиптик чеберчилигин жогорулатканын тастыктаган сертификатка ээ болушту. Алар январь, февраль, март айларында ОШМУнун квалификацияны жогорулатуу борборунда окуучуларды ЖРТга жана Олимпиадага даярдоо, билим сапатын жакшыртуу боюнча 72 сааттык окуудан өтүштү. Бул демилге окуу жай менен шаардык билим берүү башкармалыгынын келишиминин негизинде ишке ашты. Окуу бөлүм башчыларын, директорлорду Ош мамлекеттик университетинин квалификациясын жогорулатуу борбору шаардык билим берүү башкармалыгы менен биргеликте түзүлгөн келишимдин негизинде окутуп, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо негиздери, мектепти башкаруунун усулдары боюнча сертификат тапшыруу аземине көп болуп отурабыз. Сертификат тапшыруу аземи 9 апрелде ОШМУда өттү. Иш чарага Ош шаар мэриясынан, окуу жайдан өкүлдөр, курста билим берген тренерлер катышты. Элина Майрамбек кызы, Бигелди Абжапаров, ОШМУ жаңылыктары. Филология жана маданият аралык коммуникация институтунун Роман германдык филология кафедрасынын башчысы Тойчу Кабылов жана окутуучу Максат Тотобаев АКШнын Чикаго шаарында өткөн CIS 2025 конференциясында катышты. Кабылов Кыргызстандагы билим берүү, чакырыктар жана перспективалар аталышындагы Назарбаев университетинин профессору жана БАУнун деканы менен биргеликте презентация кылды. Ал эми Тотобаев Кыргызстандагы көп тилдүүлүк боюнча маалымат берди. CIS дүйнө жүзүндөгү 47 салыштырма жана эл аралык билим берүү коомдорунун эң чоң жана эң байыркысы. Аталган коом 3,5 миңден ашуун жеке мүчөлөрдү, изилдөөчүлөрдү, аналитиктерди, адистерди жана студенттерди камтыйт. Уюмдун мүчөлөрү мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүдөн тартып, жогорку билим берүү, формалдуу эмес окутуу чөйрөлөрүнө чейинки маселелерди изилдешет. Ошондой эле гендердик, этникалык, тилдик жана социалдык, экономикалык теңсиздиктер сыяктуу темаларда же билим берүү менен маданий процесстердин демократиялаштыруунун, экономикалык өнүгүүнүн, глобалдаштыруунун жана саясий жаңжалдардын ортосундагы мамилени салыштырат. Кыргызстандын 7 дуанынан чогулган 79 мектеп мугалими кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү боюнча мастер-класстарга катышты. Алар негизи окуучуларга кол эмгектен сабак беришет. Окутуунун алкагында мугалимдер кийизден ар кандай буюмдарды жасап, кийимдерге боек беришти. Уюштуруучулардын билдиришинче, бул иш-чара мугалимдер аркылуу аймактарда кол өнөрчүлүктү сактоону, өнүктүрүүнү, жаш муундарга эстетикалык тарбия берүүнү, өркүндөтүүнү көздөйт. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Кол өнөрчүлүк боюнча мастер-класстарга Чүй, Ысык көл, Жалал Абад жана Ош облусунан 79 мугалим катышты. Алар Кыргыздын салт санаасын, кол өнөрчүлүгүн үйрөнүштү. Мында кийизден ар кандай буюмдарды жасап, кийимдерге боек беришти. Мен Ысык көл районунун балдар чыгармачылыгында көркөм сүрөт ийримин жетектеп, бияга келгенимде мен өкүнбөйм. Жакшы болду. Мен
сүрөттөрдү боёгонду мен дагы эң мыйзы холодный майтик дегенди аябай кызыгып келгем. Мастер-класстар Ошмунун индустриалдык педагогикалык колледжинде 7 апрелден башталып 9 апрелге чейин созулду. Бул иш-чара республикалык Балажан эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борборунун демилгеси менен уюштурулган. Мастер-класс 4 класска бөлүндү. 7 апрелде башталды. 9 апрелде аяктайт. Ушу индустриалдык педагогика колледжде. Ошо 4 мастер-класс бизде 4 индустриалдык педагогика колледждин жана институт педагогики, журналистики, искусство институтуна бир мугалим өтүп жатат. Иш-чаранын алкагында Балажан борборунун директору Дария Мусина жана индустриалдык педагогикалык колледждин директору Мирлан Манашев кызматташуу келишимине кол коюшту. Анын алкагында келечекте дагы көптөгөн долбоорлорду ишке ашыруу пландалууда. Меморандумга дагы эки тараптан жазып алдык. Мына Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борбору жана индустриалдык педагогикалык колледждин ортосунда ушундай бир сотрудничествого баруу, мугалимдердин деңгээлин квалификациясын дагы жогорулатуу, мугалимге жаңы заманбап технология, методикаларды үйрөтүү, ошондой эле мугалимдин бири-бири менен опыт менен алмашуу. Уюштуруучулардын билдиришинче, бул иш-чара мугалимдер аркылуу аймактарда кол өнөрчүлүктү сактоону өнүктүрүүнү, жаш муундарга эстетикалык тарбия берүүнү өркүндөтүүнү көздөйт. Жумалык Кыргызстандын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан демилгеленип жатат. Мерим Айтмаматова, Равшанбек Каримов, Ошму жаңылыктары. Ошмуда туруктуу өнүгүүгө багытталган жашыл келечек жумалыгы өтүп жатат. Ал жогорку билим берүүдө туруктуу өнүгүү аттуу тандоо курсунун жыйынтыктоочу иш-чарасына багытталып уюштурулууда. Негизи университеттерге, студенттерге билим берүүдөгү туруктуу өнүгүү боюнча атайын курстар бар. Анда экологиялык, социалдык жана экономикалык көйгөйлөрдү түшүнүү жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүшөт. Жыйынтыгында ар жыл өткөрүлгөн жашыл демилгелер жумалыгында долбоорлорду, стартаптарды жазышып презентациялашат. 7 апрелде филология жана маданияттар аралык коммуникация институтунда өтүп жаткан илим жумалыгына карата жашыл келечек жумалыгынын ачылыш аземи өттү. Жумалык жогорку билим берүүдө туруктуу өнүгүү аттуу тандоо курсунун жыйынтыктоочу иш-чарасына багытталып уюштурулуп келет. Ачылыш аземине Ошмунун тоо экосистемаларын коргоо жана жашыл инновациялар боюнча консалтинг борборунун директору Абджапар Акулов, институттун директору Олжобой Шайымкулов, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Биздин максат студенттерге ушул туруктуу өнүгүү деген эмне, анын Ошмо мамлекеттик университетине кандай таасири бар, ушул университетибиздин өнүгүшүнө кандай таасир этет, биз эмнелерди жасашыбыз керек, студенттер эмнелерди билиш керек, ушул маселенин үстүндө биз студенттерге маалымат берели, талкууларды өткөрөлү, конкурстарды өткөрөлү деген ниетте бүгүнкү иш-чараны уюштуруп жатабыз. Алгач кечеде студенттердин мода көргөзмөсү уюштурулду. Жаш дизайнерлер бул кийим-кечелерди желим баштык, күн карама пластиктен жасашкан. Филология жана маданияттар аралык коммуникация институтунун англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасынын башчысы Бактыгүл Тургунбаеванын айтымында, Ошмуда студенттерге туруктуу өнүгүү боюнча атайын курстар бар. Анда эмнелер окутулаарын айтып берди. Бул курс студенттер тарабынан жылыга абдан жакшы жактырылып окутулат. Студенттердин бул предметтен алган окутуунун жыйынтыктарынын негизинде жана алган компетенцияларынын көндүмдөрүнүн жыйынтыгы катары жылыга илимий жумалыктын алкагында жашыл демилгелер же болбосо жашыл келечек жумалыгы жарыяланып келет. Академиялык мобилдүүлүк боюнча Андижан мамлекеттик чет тилдер институтунан келген окутуучулар, студенттер да конок катары чакырылды. Жашыл демилгелер жумалыгы 7 апрелден 12 апрель күндөрү өтөт. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Ар улуттун жаштары өз маданиятын даңазалашты. Өтүп бараткан жумада дүйнө элдеринин маданияты кароосуна өтүп, ага окуу жайда эмгектенген, билим алып жаткан башка улут өкүлдөрү жана мобилдүүлүк боюнча келген студенттер улуттук тамак аш, кийим,
музыкалык аспаптар, макеттер жана башка маданий тарыхый баалуулуктарды көргөзмөгө алып чыгышты. Концерттик программа театрлаштырылган көрүнүштөрдү да тартуулашты. Жыйынтыгында комиссия тарабынан жеңүүчүлөр аныкталды. Мыктыларга 1, 2, 3 даражадагы дипломдор жана акчалай сыйлыктар берилди. Дүйнө элдеринин маданиятын даңазалаган кароосуна калгач ошмунун гимни менен башталды. Андан соң катышуучулар улуттук тамак-аш, кийим, музыкалык аспаптарды, маданий тарыхый баалуулуктарды көргөзмөгө коюшту. Ар улуттун бийлерин бийлеп, ырларды аткарып, улуттук музыкалык аспаптарды ойношту. Бүгүнкү иш-чара албетте биздин университетибиз интернационалдуу университет. Бул жерде бир нече улуттун өкүлдөрү эмгектенишет, билим алышат. Ошол максатта дүйнө элдеринин маданияты, дүйнө элдеринин тилдик өзгөчөлүктөрү, каада салттары, менталитеттик өзгөчөлүктөрү, ошондой эле өздөрүнүн ар бир улуттун тилине болгон мамилеси, улуттук бийлер, улуттук ырлар, анан көргөзмөдөгү негизги нерсе мени кубандырганы биздин студенттерибиздин башка тилдердин дагы жогорку деңгээлде үйрөнгөндүгү. Сынакка окуу жайда эмгектенген, билим алып жаткан башка улут өкүлдөрү жана мобилдүүлүк боюнча келген студенттер катышты. Казакстандык Аружан Төрехан достору менен бирге өздөрүнүн улуттук тамак-аштарын даярдаган. Казакстандан келген студенттер боламыз. Біз бұл жерде қазақтың ұлттық тағамдарын ұсынамыз. Бұл жерде бізде наурыз көже деген тағам бар. Бұл жерде ішінде 7 дәм қосылады. Және біздің негізгі сусын ретінде қымыз ұсынылады қонақтарға арналып. Бул сынак ар улуттун маданиятын даңазалоо максатында уюштурулду. Мындан сырткары дүйнө элдеринин арасында бир туугандык, бириндикти жана ынтымакты бекемдөө болду. Аны өткөрүүнү ошмунун эл аралык байланыштар департаменти демилгеледи. Бүгүнкү ушул дүйнө элдеринин маданияты аттуу кечебизге Южный Кореянын Кванжу университетинин проректорлору, Өзбекстандын, Казакстандын генеральный консулдары, МИДтин өкүлдөрү, өтө көп өкүлдөр катышып жатат. Ар түрдүү борборлордун директорлори, жетекчилери, мына Якутиядан келген дагы бир проректорубуз бар, абдан чоң университеттин. Жыйынтыгында комиссия тарабынан жеңүүчүлөр аныкталды. Мыктылар 1, 2, 3 даражадагы дипломдор жана акчалай сыйлыктар менен сыйланды. Элина Майрамбек кызы, Бигелди Абжапаров, Ошму жаңылыктары. Сиздер Ошмуга алынган бир жумалык жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин соц баракчабыздан, Instagram жана Facebook баракчабыздан көрө аласыздар. Аман туруңуздар.